700 vermez, 680. 680 емес Çok de, söylemez. 750. Baya koşulu. Bu biraz oyatat da. Ошондой болбой атат да балдар. Эже уразаны үчүн азыр бизге айтып атат да. Ош шаарындагы эт базарларда монополияга каршы күрөшүү кызматынын рейд өткөрүлдү. Рейдте кызматтын жетекчисинин орун басары Санжарбек Кокошеров катышты. Базардагы көпчүлүк соодагерлер буга чейин 1-2 жолу айыппул төлөшкөн. Себеби алар этти мамлекеттик бекитилген 680 сомдон кымбат сатышкан жана бааны так жазып койбогон. Рейд учурунда кызматкерлер соодагерлерге кантип бааны сактап сатуу керектигин түшүндүрүштү. Алар белгилегендей 680 сом бул май жана сөөк менен эттин баасы. Ал эми сулп эттин баасын кызматкерлер көзөмөлдөй алышпайт. Сулп этке баалар коюлбайт. Ал сөөгү менен этке, потому что мал туш алынганда сөөгү менен алынат. Ошондой эле эгер этти кымбат сатып алган учурлар болсо, чек алып монополияга каршы кызматка арыз менен кайрылууну сунушташты. Чегин алып, суретке тартып алыңдар. Bizim здание мэрияга барыңдар, антимонополияга арыз жазып берсең, мен келип штраф аламын. 750'den aldım hazır. 750 bu yan kıymat değil mi? 600 somdan ham уже kıymatıdı. Hazır 750'ye çıkıp ketти, bilbeyim ne kan yine alabız. Ал эми сатуучулар көрсөтүлгөн баа актабай каларын этти өздөрү 730 сомдон сатып алып жатышкандыгын айтышат. Мисалы үчүн азыр мен алтам. 730'дан өзүм союп алтам да, таразага тартып алам. 680'ден саттым. Эми элежет канча мен зыян көрдүм. Ошого айтам, сөөгү менен бир аз майын кошуп саттабыз деп ачыгын элге айттыбыз да. Эл өзү каалаганы 680 алтат. Майы жеген. Майы жебеген ордуна сөөгү кошуп алат. Эми ол саткан продавецке карайт да. Мисалы мен өзүм түшүндүрүп мамиле кылам да. 680'ден сөөгү менен бир аз май кошулат дейм. Каалаган алат, каалабаган албайт. Ачык сөз да. Рейд учурунда талаптарды сактабаган соодагерлерге кайрадан айыппул салынды жана протокол түзүлдү. Кызмат өкүлдөрү билдиргендей, рейдтер мындан ары да улантылат жана бааларды көзөмөлдөө, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө социалдык маанилүү товарлардын ичинен этке болгон көзөмөл бар, мамлекет тарабынан киргизилген. Көбүнчө этке рейд жүргүзүлдү. Рейдтин учурунда жанагы магазиндерде баасын көрсөтпөй саткан учурлар болду. Андан дагы жана белгиленген баа бул 680'ден жогору сатылган учурлар болду. Аларга чара колдонулат. 680 деген коюлган баа бул биз тарабынан тизмеге, өкмөт бекиткен тизме боюнча сөөк менен эт киргизилген. Сөөк май кошуп бергенде 680'ден. Эгерде андан артык саткан учурлар болсо, бизге кайрылса болот. Чара колдонулат. Монополияга каршы кызмат ар бир аймак үчүн эттин баасын аныктап берген. Мисалы, эң кымбат аймакта кой эти 690 сом болсо, у эти 680 сом деп бекитилген. Бул көрсөтүлгөн баадан кымбат саткандар 3000 сомдон жогору айыппулга жыгылат. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.